Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөнүнө 30 жыл болду. Ошондой эле өрткө каршы кызматынын иштеп жатканына быйыл 95 жыл. Бул мааракелерге карата Бишкектеги куткаруучулардын эстелигине гүл чамбар коюлуп, майрамдык салтанат уюштурулду. Иш-чарада сөз сүйлөгөн өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажикеев кызматкерлерди куттуктап, куткаруучу кесип чоң даярдыкты гана эмес, жеке эрдикти талап кыларын белгиледи. Ал оор кырдаалдарда куткарылган ар бир адамдын өмүрү үчүн ыраазычылык билдирип, калктын коопсуздугун сактоого багытталган иш-чараларга активдүү катышкан кызматкерлерге ардак грамота, төш белгилерди тапшырды. Маараке министрликтин өздүк курамынын салтанаттуу жүрүшү менен жыйынтыкталды. Техникалык себептерден жана башка ушундай учурларда адам өмүрүнө же болбосо куткара албай калгандагы жанагындай өкүнүчтүү учурлар болот. Мисалы сууга чөгүп кеткен учурларда, өрт кырсыгында, жол кырсыгында ошол учурларда адам өмүрүн максимально жардам берип куткарганга биз иштерди жүргүзүп кылып келебиз. Биз 30 жылдыкка Кудай буйруса жакшы маанай менен келдик. Техникалык потенциалыбыз дагы уже бир реттен баштап уже көтөрүлө баштады. Биз азыр могу эски площадьке бүт строительный техникаларыбызды, жаңы алынган строительный техникаларыбызды уже эртеңден баштап алар уже ишке кирише баштайт. Аларды тизип кыргыз элинин алдында биз отчет кыла баштадык өзүбүздүн жумуштарыбыз тууралуу. 85 техниканын саны келди, оор техникалар. Буга чейин бизде азыркы учурда 74 оор техникабыз колдонууда. Бул строительный техника жана 178 противопожарный ЗИЛ базасында техникалар.